Putin, Россия Кыргызстанга мындан арыда колдоо көрсөтөт. Россия Федерациясы Кыргызстанга мындан арыдагы колдоо көрсөтөт. COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүдө дагы жардам бермекчи. Бул тууралуу Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго билдиргенин РИА Новости жазды. Биз Кыргызстанга эпидемия менен күрөшүүдө жардам берип жаттык. Сиздер илдеттин жайылуусун ооздуктоодо, жуктургандардын санын азайтууда алгылыктуу иш алып барганыңыздарды белгилегим келет, деди Путин. Ал ошондой эле бул багытта кошумча чара көрүү керектиги боюнча кыргыз тараптын каалоосун Россия билерин айтат. Колдон келген бардык аракетти жасайбыз. Сиздерди мындан арыдагы колдойбуз, деди Путин. Жапаров чет өлкөгө болгон биринчи сапарын Россияга жасады. Ал бүгүн өкмөттүк делегация менен Москвага барган. Булак Спутник. Өмүрбек Текебаев элчилик кызматтан баш тарттыбы? Атамекен партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаев Бельгияга элчи болуп дайындалат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин маалымат катчысы билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин Текебаевдин Кыргыз Республикасынын Бельгиядагы элчиси болуп дайындалат деген маалыматты президенттин аппарат кызматына таянып жергиликтүү басмалар жазып чыккан. Ал эми саясатчынын тараткан билдирүүсүнө ылайык ал маалыматты белгилүү сайттардын бири тараткан. Маалым болгондой, мурдагы бийлик Өмүрбек Текебаевге элчилик кызматты сунуштаган, бирок саясатчы ал кызматтан баш тарткан. Булак Назар Ньюс KG. Экономика жана финансы министри Кармышаковго 8 орун басар дайындалды. Вице-премьер рангындагы экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаковдун 8 орун басары пайда болду. Бул туурасында аталган министрликтин маалымат кызматы билдирди. Аталган кызмат орундары аткаруу бийлигинин оптимизациялоо максатында жасалып жаткан иштердин алкагында түзүлгөнү айтылат. Анда 2 биринчи орун басар, 6 орун басар дайындалган. Биринчи орун басары Мукашев Кыялбек Белекович, биринчи орун басары Иманалиев Данияр Шаршенбекович, орун басары Алиев Бекболот Абдыганыевич, орун басары Ахматов Султан Маматович, орун басары Алишеров Элдар Туралиевич, орун басары Байгончоков Мирланбек Конушбекович, орун басары Рысалиев Сейит Максутович, орун басары Шаршеев Айдин Өмралиевич, Борбордук казынанын директору Нарманбетов Садырбек Жаныбекович. Белгилей кетсек, өкмөттүн жаңы түзүмүндө мурдагы экономика жана финансы министрликтери бириктирилип, экономика жана финансы министрлиги негизделген. Ошондой эле анын курамына салык кызматы, бажы кызматы, финансы полициясы, монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги, финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы, интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматы, финансылык чалгындоо кызматы, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду жана инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги дал ушул министрликтин карамагына өткөн. Булак Спутник KG. Райымбек Матраимовдун ооруканага жатканы кабарланууда. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылганын айрым басылмалар кабарлоодо. Анын агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов азыркы тапта бир тууганын абалын өзү да биле албай жатканын Азаттыкка айтты. Мен эртең менен Ошко келген элем, кече ийнимен кабар алгам. Кан басымы көтөрүлүп, кыйналып жатканын адвокаттар айтышкан. Азыр эми колунда телефону жок, абалы кандай экенин, кайда экенин билбейм, деди Искендер Матраимов. 22 февралда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү Матраимов жаткан УКМКнын убактылуу кармоочу жайына кирип, ден соолугу менен таанышкан. Матраимовдун кан басымы жогорулап кеткени айтылып, убактылуу кармоочу жайдын дарыгерлери биринчи жардам берип жатканы маалым болгон. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ал кылмыштуу кирешилерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталууда. Булак Азаттык. Гүлжан Шерипбаева, Үмүтай эжеге сабыр, бийликтегилерге адилеттүүлүк каалайм. Менин баамымда Үмүт эжеге буйрутма менен ушундай абалга кептеп койгондой сезилип жатат. Азыр коррупция менен күрөш десе эле өз жанын эптеп багып, ишин илгерилетип жаткан журналисттерге да чабуул башталды. Бул туура эмес. Кушпакова 5 адам болсо дагы кызмат орду менен камсыздап келе жатат. Жогору жактагылар коррупцияны журналисттерден эмес, 30 жылдан бери мамлекетти сазга тыккан, тарых музейиндеги кишенеген жыга жатты. Тетсте Кытайдан карыз алып бүтүндөй кыргыз элинин мойнуна илип кеткен атка минерлерде, 1 сомго сатылган кыргыз газды, дача сууну, Кыргызстанга 1 тыйын салык төкпөгөн кумтөрдү жана башка ушул сыяктуу маанилүү маселелерди көтөрүп чыкса болмок. Чындыктын убагында айтылганы жакшы, жогорку көрүнүш ички тирешүүдөй туюлуп жатат.
Кыскасы азыр үмүт Кушбаковадан башка чечилбеген маселе толтура. Бул тууралуу журналисттер арасында ар кандай сөздөр жүрүп жатат. Кызыгы бири ырас болду десе, бири УКМК $1000 да кармайбы деп таң калышууда. Андыктан ким болбосун адамдын башына оор иш түшүп турганда табалаганга болбойт. Кайтар дүйнө деген бар, бат эле бул көрүнүш өзүңдүн башыңа келип калат деги койчу. Кудайдын дагы сабырын түгөткөндөйбүз. Үмүтай эжеге сабыр, бийликтегилерге адилеттүүлүк каалайм. Анткени бул күндөр аманат, жакшылыкты билүү үчүн артты кылчайып тез карап туруш керек. Бийликке да бул дүйнөгө да эч ким тирек болгон эмес деди. Булак Майдан Кейже.